Бүгүнкү биздин теле берүүбүздө биз 3 кишини тандап алдык. Биринчиси жана айтып кеткендей биздин карындашыбыз жана 2 мүнөт ичинде сот ажырастырып койду. Анан кандай кылам деген карындашыбызга адвокат менен камсыз кылып бергенге камсыз кылып берип жардам бергенге аракет жасайбыз. Ал эми экинчи ишибиз бул 212 саны менен аяктаган телефон экен. Кайсы жерден кайрылганын жазбаптыр, бирок биз байланышып такташабыз. Бул жерде кыскача айтып кетейин, аялы менен ажырашканына 5-6 жыл болуп калды дейт. Ортобузда бала, 2 балабыз бар дейт. Бирок тилекке каршы аялым көргөзбөйт, тайнеси менен колунда өсөт, өзү күбөгө тийип кеткен дейт. Ушул жараныбызга дагы жардам бергенге аракет жасайбыз. И үчүнчүсү, мен бул жерде азыр эметип кетейин. Үчүнчүсү мына Жалал Абад облусунан кайрылган экен, 151 саны менен аяктаган телефон. Ата энелик укуктарынан ажыратуу жөнүндө күйөөсү сотко берип атыптыр. Ошо аялын ата энелик укуктан ажыратуу боюнча эки балабыз бар дейт, жардам бергилечи дейт. Ушул биздин карындашыбызга дагы ушул адвокат менен жардам берген аракет жасайбыз. Мына ушун менен 3 теле көрүүчүбүздүн кайрылган суроолоруна биз ушул тандап алып, адвокат менен камсыз берип жардам бергенге аракет жасайбыз.